Саргызылдын Кымчабел кыздарынан куралган Камила Вичлер тобуна кол чабар болсун. Керемет күнүңүздөр менен ардактуу мырзалар, айымдар, чакырылган коноктор, жалпыңыздар мына ушинтип жыл жыйынтыгына келип, УТРК Баткен телеканалынын 20 жылдыгына келип отурган жалпы коноктор, сиздерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиздер. Учурашуу менен башталат го ар бир нерсе, учурашуусуз өтпөйт го эч бир кече. Учурашып алалы, аман бекен калайык, амандашып алалы, эсен бекен калайык. Барыңыздарга толкундануу менен, кубануу менен, суктануу менен салам айтабыз. Анткени бүгүн Баткен жергесинде өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат деп айтсак болот. Биринчи жолу облус аймагында УТРК Баткен телеканалы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте жыл мыктыларын Алтын өрүк 2024 сынагын уюштуруп, мына бүгүн ошол сынакта жеңгендерди сыйлоо аземинде сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Ооба кесиптеш, чынында туура айтасың, бүгүн жылды мыктыларын каймактары менен ушул жерде көрүшүп олтурабыз. Жана ошондой эле өзүбүздүн ушул 20 жыл тарыхы бар биздин кесиптештерди дагы көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Анда эмесе уруксаат берсеңиздер, урматтуу коноктор, алгачкы сөз кезегин ачып берүү үчүн биз бул жака УТРК Баткен телеканалынын директору Сабыр Абдумомуновду чакырып койго уруксаат этиңиздер. Кол чагыңыздар менен. Куш келипсиздер, урматтуу Баткен облусунун мыктылары жана урматтуу мекеме ишканаларынын жетекчилери жана дегиле Баткен облусунун коомчулугу. Мына көптөн күткөн бардыгыбыз чыдамсыздык менен күткөн ушул сыйлыкты тапшыруу аземине да убакыт келип жетти. Бул сыйлык тууралуу эки ооз сөз айтып кетсем, алтын өрүк деп бекеринен айткан жокпуз. Бул аталыш албетте Баткен жерин дүйнө жүзүнө төгөрөктүн чар тарабына өзүнүн таттуу өрүгү менен таанымал болгондугу үчүн биз бул сыйлыктын алтын өрүк деп атадык. Алтын өрүк деген себеби албетте өрүк бул Баткен элинин жашоосу. Бул сыйлык эми мындан ары жыл сайын таратылат, аныкталат жана ошол жылдын мыктыларын элге таанытуу максатында жана элге жеткирүү максатында жана элге кандайдыр бир дем күч берүү максатында ишке ашат деген ойдобуз. Анда мен бул сыйлыкты тапшыруу үчүн кеп-кезегин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунда өкүлчүлүгүнүн өкүлүнүн биринчи орун басары Маруф мырза, сизге сөз кезегин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул майрамдык мааракенин катышуучулары, ошондой эле убакта ушул сынактын жеңүүчүлөрү, мыкты айымдар, мыкты мырзалар. Сиздерди баарыңыздарды, ошондой эле убакта Баткен телеканалынын жамаатыны 20 жылдык мааракеңер менен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан, ошондой эле бүтүндөй өкүлчүлүктүн аппаратынын жамаатынын атынан кызуу куттуктайбыз. Сиздер ушу Баткен облусунун аймагында болуп жаткан ушундай иштерди, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан болуп жаткан иштерди элге жеткизип атканда так дана кылып аткан эмгегиңерди өкүлчүлүк билет, баалайт. Мындан ары да силерге ушул кылып аткан ишиңерде жакшы чыгармачылык, ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңер мындан дары ушул калкка кызмат көрсөтө өргөндө чоң мындай мүмкүнчүлүктөр болсун, жакшы деңгээлдерге жетишкиле демекчи. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушул алып аткан сыйлыгыңыздар ушуну менен чек болбосун.
майлуу сүттүү болуп, артынан дагы мындан да чоң ийгиликтерди, сыйлыктарды ээрчитип келгендей болсун. Баткен телеканал жамаатына дагы ийгилик, жаңы жылда жакшы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Өкүлдүн атынан атайын ушул маарекеңерге сыйлык бар экен, ошону биротоло тапшырып коелду. Урматтуу Баткен облустук телерадио компаниясынын эмгек жамааты. Сиздерди Баткен телеканалын түзүлгөндүгүн 20 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул убакыт аралыгында телеканал Баткен облусунун аймагында болуп жаткан жаңылыктарды калктын калың катмарына жеткирип, маданиятын, каада салтын сактоого зор салым кошуп, аймактын үнү болуп келди. Сиздерди эмгекчил жана чыгармачыл жамааттын аракети менен телеканал элдин сүймөнчүгүнө айланып, ишенимдүү маалымат булагы катары таанылып, коомдо өз ордун таба алды. Элдин маалымдуулугун арттыруу менен учурдун актуалдуу маселелерине саресеп салып, ачык, негиздүү сын пикирлер менен коомдук пикир жаратып, маселенин туура чечилүүсүнө кошкон салымыңыздарды белгилөөгө болот. Облусубуздун ар тараптуу өнүгүүсүндөгү эмгегиңиздер баалоого арзыйт. Чыгармачылык шыгыңыздар артып, ар бир чыгарган берүүлөрүңүздөр элге кубаныч жана пайдалуу маалымат тартуулай берсин. 20 жылдык майрамыңыздар кут болсун, ийгилик жана өнүгүү каалаймын. Ыйгарым уктуу өкүл Шаменов. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн 2024 жылдын 26 декабрындагы буйругу сыйлоо жөнүндө. Калктын калың катмарына маалыматты так калыс жеткирүүдө жана кызматтык милдеттерин аткарууда жетишкен ийгиликтери үчүн Баткен облустук телерадио компаниясынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунда ыйгарым уктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Баткен облустук телерадио компаниясынын телеоператор монтажеру Абдижалил уулу Жыргал. Баткен шаарынын тургуну журналист Матисаева Гүлнара Гапыровна. Ошондой эле алкыш барагы менен сыйлансын редактор баяндамачы Абдилаким кызы Айсулуу. Маруфхан Каримович, кетпей турсаңыз, бул жерде сиздин жардамыңыз астында биз азыр ушул алтын өрүк сыйлыгынын жеңүүчүлөрүнү сыйлоо аземин баштасак, чындыгында эле кесиптеш күлүктөн күлүк өтөт, күйүкпөгөнү маарага жетет дейт. Элдин элегинен өтүш дагы өзү кыйын нерсе. Бүгүн дал ушул элдин элегинен өткөн биздин мыкты чыган инсандарыбыз өздөрүнүн сыйлыктарын алышат. Анда сыйлоо аземин баштасак. Андамесе келиңиздер, баарыбыз ушул быйылкы жылы уюштурулган Алтын өрүк 2024 жылдын мыктыларын чогуу аныктайлы. Андамесе уруксат берсеңиз, Маруфхан Каримович, өзүңүз ушул мыктыларга статуэткаларыбыз даяр, ушуну тапшырып койсоңуз, анда уруксатыңыздар менен урматтуу коноктор, кол чагыңыздар менен бул жака мыкты Жылдын мыкты акиме кол чагыңыздар менен кол чабабыз, бири-бирибизди колдоп турабыз. Жораев Учкунбек Имамалиевич. Кол чагыңыздар менен Баткен районунун администрациясынын акиме Жораев Учкунбек Имамалиевич жылдын мыкты акиме статуэткасы менен сыйланат. Кол чабар. Сыйлыгыңыздары кут болсун. Албетте
Мындай ийгиликке жетиш дагы өтө кыйын деп айтсак болот. Канчалаган мээнет, канчалаган эмгектердин арты менен ушундай ийгиликти багындырып отурасыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Баткен областынын калайык калкы, Баткен районунун калайык калкы сиздерди Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атыман 2025 жыл менен чын жүрөктөн, чын ыкластан куттуктаймын. Бул 25 жыл бизге токчулукту, молчулукту алып келген болсун. Бардыгыбызга белгилүү, азыр президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жетекчилигинде акыркы 3 жыл, 4 жылда Кыргызстаныбыз өнүгүүнүн жаңы багыты менен, жаңы курсу менен баратат. Ошол багыттан өзгөрбөй 25 жылы мындан дагы 2 эселеп, 3 эселеп өнүгүү боло берсин Кыргызстаныбызда. Негизинен өлкөбүзгө, элдерибизге ыймандуулукту алып келген, ыйманды тартуулаган, өнүгүүнү алып келген, жыргалчылыкты алып келген жылдан болсун. Анда эмесе акырындап шаарга өтөлү. Анда эмесе жылдын мыкты мэри деген статуэтка менен сыйланат. Ким деп турган болсоңуздар? Жылдын мыкты мэри Маткалыков Асылбек Жоробаевич. Кызылча шаарынын мэри сыйланат. Алтын рух статуэткасы менен сиздердин кол чабыңыздар астында. Кызылкия шаары акыркы жылдарда өнүгүү жолунда. Өлкөбүздүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө, ошондой эле Кызылкия шаарынын ар тараптан өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ошондой эле элдин тандоосу менен жеңишке ээ болдуңуз. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Куттуктайбыз Асылбек Жоробаевич, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы 2025 жылыңыздар менен куттуктаймын. Баарыңыздарга бекемден солукту, бакубат жашоону, аманчылык каалаймын. Жараткан сиздерге бекемден солук берип, ойлогон максаттар орундалып, эч качан жамандык көрбөңүздөр. Элибизде, өлкөбүздө туруктуулук, өнүгүү баарыңыздар каалап кетем. Урматтуу Сүлүктүү шаарынын тургундары, урматтуу биздин куттуу шаарыбызга келген коноктор, баардыгыңыздарды кирип келе жаткан 2025 жаңы жылыңыздар менен өзүмдүн атымдан, Сүлүктүү шаарынын мэриясынын, Сүлүктүнүн активинин атынан чын дилимден куттуктайм. Өтүп кетип бара жаткан 2024 жыл Сүлүктүү шаары үчүн жаман жыл болгон жок. Биз бул жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Бир топ ири жанагы кичи долбоорлорду ишке ашырдык, жолдорубузду оңдодук, мектептерибизди оңдодук, жаңы имараттар түштү, ошондой эле жаңы ишканалар ачылды. Калктын социалдык көйгөйлөрүн чечүү боюнча бир топ алгылыктуу иштерди командабыз менен жасай алдык. Кудай буйрса, кирип келе жаткан 2025 жылдагы биз өзүбүздүн алдыбызга амбициялуу пландарды коюп жатабыз. Кудай буйрса, кийинки жылы дагы биз үчүн бир ийгиликтин жылы болушун каалайм. Баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Анда эмесе акырында өтөрөлү. Кийинки мыкты айыл өкмөт башчысы наам менен сыйланат. Жылдын мыкты айыл өкмөтү номинациясынын ээси Эркебаев Ашырали Анарбаевич. Баткен району Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчысы сыйланат. Жаш айыл өкмөттөр, айыл башчылары турганда, албетте биздин өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсүнө салым кошот. Жаңы жылда бардык ийгиликтерге чогуу бирге жетишели. Бүт Баткен район, жалпы эле Баткен областынын бардыгын жаңы келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаймын. Бизди азыркы учурда облус аймагынан көрүп жаткан жалпы көрөрмандарыбыздын келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Мыкты жетекчинин артында мыкты команда турат дейт. Анда эмесе жылдын мыкты жетекчиси наам менен сыйланат. Саттаркулова Гүлмира Бабаевна, Сүлүктүү шаары маданият бөлүмүнүн башчысы. Кол чабыңыздар менен.
сыйлык алдым деп эле токтоп калбай, бул силерге дагы чоң жоопкерчилик болуш керек. Жаңы импульс бериш керек калк менен иштеп атканда. Мен ойлобой эле, мен терең ишеним менен айтышым керек. Бу келе жаткан жылы мындан дагы чоң ийгиликтерге, калктын көйгөйлөрүн чечкенге жетишебиз. Жөн эле берип койбоду болуш керек да, ошол жоопкерчиликти сезип, мындан да катуу күч менен алдыга карай жылыш керек. Сыйлыгыңар куту болсун. Чоң ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Каримович, ишиңизге ийгилик болсун. Анда кесиптеш эми бир аз тыныгуу кылабыз. Анткени бүгүн биздин майрамыбызды куттуктап, республикабыздын эмгек сиңирген артисти, маданияттын мыктылары келип отурат. Албетте биз болсо майрамдык салтанатыбызды алдыга карай улантабыз. Анда эмесе баарыбыздын маанайыбызды көтөргөн биздин өзүбүздүн жергиликтүү таланттарга кезекти берсек. Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Косупаев жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Айгүл Исаева ардайт. Кол чабыңыздар менен. Коштоп турабыз, келиңиздер. Көрбөгөндөр көрүп кал, көркүн ачкан өрүк зар, көл толкунду баштады, кел туугандар келип кал. Укпагандар угуп ал, укмуштанды өрүк зар, улуу кичүү ойгонду, уккандарга айта бар. Баткен бүгүн башкача, бак ачылып таптаза. Баткен бүгүн башкача, шаар болду таптаза. Билбегендер билип ал, быйыл укмуш өрүк зар, ак көйнөгүн чечеле, арзыгандар көрүп кал. Келбегендер келип кал, өрүк пышкан терип ал. Беш жашы баткенде, баткен деген өрүк зар. Баткен бүгүн башкача, бак ачылып таптаза. Баткен бүгүн башкача, шаар болду таптаза. Баткен бүгүн башкача, бак ачылып таптаза. Баткен бүгүн башкача, шаар болду таптаза. Шаар болду таптаза. Келе жаткан жаңы жылыбыз ушул кыргыз эли үчүн, баткен эли үчүн жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Баткенибиз өнүгүп өсүп, бүгүнкүдөй баягы шаңдуу майрамдар будан да көркүнө чыгып жүрө берсин. Баарыңарга бакыт каалайм. Жаңы жылыңар менен. Жаңы жылыңыздар менен чоң рахмат. Бүгүн алгачкы жолу Баткен жергесинде алтын өрүк сыйлыгы уюштурулуп жатат. Бул да болсо Баткен шаарынын шаңына шаң кошуп жатат деп айтсак болот. Сөз бүгүн коомдук жана ошондой эле экономикалык, маданий, билим берүү, мыктылары, укук коргоо, коопсуздук, айыл чарба тармактарында жасалган эң мыкты жетишкендиктерди таануу менен өзгөчөлөнгөн бүгүнкү биздин конокторубуз болуп турат. Албетте бул жерде ушул жалаң гана ушул элге ар тараптуу кызмат кылган мыкты кызматкерлер чогулган деп айтсак болот. Анда эмесе биз майрамдык кечебизди алдыга карай улантабыз. Кийинки сөз кезегин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Исаков Жаныбек Маматовичке беребиз.
Жақып Жанибек Маматович, келіңіз. Урматтуу ОТРК Баткен телеканалынын жалпы жамааты жана мыктылардын мыктысы, жакшылардын жакшысы, күлүктөрдүн күлүгү деге 2024 жыл Баткен облусундагы мыктылардын конкурсунун жеңүүчүлөрү, баарыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Ушул учурда Баткен телеканалынын жамаатына 20 жылдык юбилейи кут болсун дейм. Ал эми жана айткан мыктылардын сыйлыктары кут болсун. Баарыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда Жаныбек Маматович, сиздин жардамыңыз астында кийинки номинацияларды өз ээлерине тапшырсак. Анда эмесе кийинки мыктылардын мыктысы, мыкты окутуучу номинациясы менен сыйланат. Жылдын мыкты окутуучусу Таиров Кубанычбек Абдилазизович. Баткен мамлекеттик университетинин гуманитардык илимдер кафедрасынын окутуучусу Таиров Кубанычбек Абдилазизовичке кол чапырыңыздар. Жылдын мыкты окутуучусу. Жакшы сезимдер болуп атат. Албетте бул сыйлык, бул менин бир туугандарымдын, менин ата-энемдин, анан мен чогуу иштеген жамаатымдын сыйлыгы кошо деп ойлойм. Андыктан ошол мен жамаатка, ата-энеме бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Силерге да чоң рахмат. Ушуну уюштуруп, бул сыйлык ээлерине негизи эле бардыгыбыз үчүн бир алдыга дагы токтобой иш аракет жасаганга бир биз үчүн дем берет деген ойдобуз. Баарыңарды жаңы жылыңар менен куттайм. Анда алдыны көздөп уланталы. Мына ушундай кийген кийимдер ак ден соолукка көңүл бурган биздин медицина кызматкерлери бар. Албетте, ден соолук сакчылары. Жылдын мыкты медицина кызматкери Кадыров Жыргалбек Ибрагимович, Кызылкая шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунун директору. Кол чаңыздар астында. Жыргалбек Ибрагимович, сизди бул жака кесиптештер жака узатабыз. Рахмат кесиптештер. Азыр болсо жылдын мыкты медицина кызматкерин жаңыдан эле Жыргалбек Кадыров мырза алды. Анда эмесе азыр келатат сүйүнүчү менен, кубанычы менен баарыбыз биргеликте бөлүшөт. Майрамыңыз менен, анан жаңы жылыңыз менен, анан сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып силердин дагы 20 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул чындыгында биз үчүн абдан күтүүсүз болду. Эми голосование кандай болот экен деп чынында биз переживать эттик. Элдин ишенимине чоң рахмат. Анткени алардын ишеними ушул голос берди, ошол ишенимини актайбыз деген дагы бул чек болбосун, биз дагы аракет кылабыз. Буйрулса, ошол 2024 жыл жакшы жылдан болду. 25-жыл дагы жакшы жылдардан болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун. Өлкөбүз өнүгө берсин. Ошол эң жакшы жылдардан болушуна мен тилектешмин. Ийгилик каалайбыз. Дал ушул өзүңүздүн жаатыңызда мыктылардын мыктысы болуп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Жаңы жылыңыз менен Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Жалпы көрөрмандардын жаңы жылы менен куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат баарыңыздарга. Биз болсо майрамдык кечебизди алдыга карай улантабыз. Кийинки номинация ээси мыкты спортчу. Азыр бул эжекебизге сиздер бир шаңдыраак кол чаап турасыздар. Мыкты спортчу номинациясынын ээси Рахманова Дилдора Гламалиевна, Кадамча району Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкая педагогикалык институтунун дене тарбия факультетинде ага окутуучу. Кол чаңыздар менен. Жөнүндө кыскача айтып кетсек, Кыргызстандын желеген көптөгөн мамлекеттерге желбиреткен биздин сыймыктанган, биз сыйлаган мыкты спортчу айымыбыз. Жылдын мыкты спортчусу. Мен азыр
мына ушул мыкты спортчу менен кол күрөшөйүн деп атам. Мен баары утуп калам, анан эчтеке болбойсуз да, э? Майлы. Капа болмой жок, кийин? Болмой жок. Урматтуу көрүүчүлөр, мени колдоп туруңуздар. Сиз оңой эле жеңип койдуңуз го. Майрамыңыз менен жылдын мыкты спортчусу биз сыймыктанган Дилдора Рахманова. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат, сиздерге дагы жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Күттүңүз беле сыйлыкты? Жок, күткөн эместим. Элдин караңызчы колдогонун. Эл колдоп, рахмат, мени колдогон бардык колдоочуларымга чоң рахмат айтамын. Bundan keyin de Kırgızstanımız желегini bütün dünyada көркөрөтүп, жакшы орундарда алып келебиз. Кудай кааласа. Биз күтөбүз, э? Рахмат. Жаңы жылыңыз менен жалпы кыргыз элине куттуктап койсоңуз болот. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды жаңы жыл менен куттуктаймын. 2024-жылда аткара калбай иштерибизди Кудай кааласа 2025-жыл бардыгыны аткарып, дүйнөнү бардык спортсмендери, бардык адамдары куттуктаймын. Сизге дагы чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин азыр бул жакта кесиптештери сыйлык тапшыруу аз эми болуп атат. Мен болсо Дилдора эжени акырын бир жерге алып кирип, кичине мушташып чыгайын эми. Азыр көрсөтөм мен сизге. Жылдын мыкты аскер кызматкери Амиров Нурмухаммед Арстанбекович Сүлүктүү шаары Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 20-51 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчысы майор. Дал ушундай мыкты чек арачылардын, аскерлердин мекени деп айтсак болот. Мына ушундай тайманбас эр жүрөк мырзаларыбыз турганда биздин чек арабыз ар дайым бекем болот деген ишеним менен майрамдык кечебизди улантабыз. Мекен сакчылары дагы бүгүн биздин номинацияда ат салышкан болчу. Жылдын негизи аскер кызматкерлерибиздин баардыгы аябай мыкты. Анан бүгүн өзгөчө жылдын мыкты аскер кызматкери деп табылган. Куттуктайбыз сизди. Рахмат. Кандай болуп атат? Азыр эле алтын өрүк сыйлыгын алдыңыз. Сезимдер кандай болуп атат? Маанай кандай болуп атат? Мен деле эмес, ушул менин үй бүлөмдө, жалпы туугандарымда, ушул мен менен бирге кызмат өтөп жаткан жалпы ушул өздүк курамым, аларга дагы өтө кубанычтуу бир сезим болуп жатты. Ушул учурдан пайдаланып айтып кетмекчимин. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Баткен тургундары. Ушул заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз чек арада эч качан жаңжалдар болбосун, өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдөн болсун. Жаңы жылыңыздар менен деп куттуктап коелу анда чогуу биргеликте. Азыркы учурда бизди облус аймагынан көрүп жаткан көпчүлүк көрөрмандарыбыз, алар дагы сыймыктануу менен колдоп көрүп жатышат. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен. Анда эмесе кийинки сыйлык ээлерин чакырабыз. Маданиятыбызга өздөрүнүн салымын кошуп келе жаткан дегиле ушул негизи эле Кыргызстанда, дегиле дүйнө жүзүндө спорт менен маданият албетте бул өлкөнү тааныган эмеспи. Ошондуктан жылдын мыкты маданият кызматкери наамы менен Дыйканов Карим Токтосунович, Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин кызматкери, өзгөчө инсан, өзгөчө талант, көптөгөн аспаптар менен кол ойноткон биздин Карим Дыйканов агабызга кол чабуулар болсун. Отуз 7 жылдан бери комузунда ар кандай күнү катыра ойноткон маданияттын мыкты кызматкери, биз сыймыктанган, биз жакшы көргөн Карим Дыйканов агайыбыз бүгүн жылдын мыкты маданият кызматкери наамына ээ болду. Куттуктайбыз, сыйлык кут болсун. Рахмат. Кандай болуп атат эмоция, сезим? Чынында өтө кубанычтабыз. Бул эми жеке эле менин сыйлыгым эмес, сыйлыгым эмес. Жалпы эле эл журтубуздун сыйлыгы жана сыймыгы деп ойлосом болот. Себеби мен бардык ошол мени колдогон
барлық инсандарга чоң рахмат айтмакчымын. Жаңы жыл менен куттуктап атасыз. Анан дагы мен бир айта турган нерсем, алдыбызда мына жаңы 2025 жыл келе жатат. Ошол жалпы эле кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна, ошонун арасында Баткен областынын тургундарынын баарына жаңы жыл менен куттуктап кетмекчимин. Чоң рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Биз болсо улантабыз. Анда эмесе Жаныбек Маматович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо майрамдык иш-чарабызды жагымдуу музыка менен улантабыз. Алия Жамантаева эжекебиздин аткаруусунда жагымдуу чыгарма сиздер үчүн болсун. Жалпыңыздар колдоп коштоп турабыз кана. Алия эжекебиз үчүн кол чаап туруңуздар. Анда эмесе кайрадан ыр дестеге кезек берели. Сиздер үчүн республикабыздын эмгек сиңирген артисткасы, маданияттын мыкты кызматкери мынакей Алия Жамантаева жана Айгүл Исаева сиздер үчүн ырдайт. Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгін сұратпай, баталы қызықа, бар мына музыка. Açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, sorulup yürekten sunuladır deste. Kırgız de bir dala, cılız de bir dala, koşulup ırdasan,
Биз болсо майрамдык кечебизди алдыга карай улантабыз. Ооба, анда эмесе кийинки биз эми акырында өтөр эле. Алгач бул жака урматтуу Марифкан Каримович сизди чакыралам. Анткени биздин жакында эле ушул өлкөбүздүн намысын коргоп, туубузду бийик желбиреткен жаш спортчубуз дагы бүгүн конокто. Мына ушул инсанга ушул биздин алтын өрүк сыйлыктын алгында атайын ыраазычылык алкыш баракчабыз бар эле. Ошону өзүңүз тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Анда эмесе жакында эле ушул Россия жергесинде болуп өткөн жаш өспүрүмдөр арасындагы эл аралык спорт мелдеште өзгөчө бир алдыңкы орунга ийлешип, бизди кубанткан, биз көптү үмүттөндүргөн жигитибиз бар. Сиздердин кол чаңыңыздар менен бул жака биз Жумабаев Хамза Замирбекович деген инибизди чакырып коелу. Кол чаңыңыздар менен. Кол чаап туруңуздар. Кудай буйруса ушул жигиттен көптү үмүттөнөбүз. Албетте сыйлыгың кут болсун. Келечекте Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткен мыкты спорт чебери болот деген ишеничтебиз. Ассаламу алейкум Баткен эли, ассаламу алейкум Баткен ТВ жааматы. Чакырганыңыздарга жана белектериңиздерге Алла ыраазы болсун. Иштериңиздерге ийгилик. Зага да бир кол чаап коюңуздар. Кудай буйруса Кыргызстандын желегин желбиреткен ушул инсан болот. Хамза, ылайым сен бизди бүт дүйнөгө биздин үмүтүбүз бол, бирок өзүңдү да этият кыл. Жана бизден ошол ата-энеңе сык салам, Москвадагы биздин мекендештерге салам айтып бар. Дагы бир жолу. Чоң рахмат Хамзага. Сыйлыгың кут болсун. Келечекте Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткен мыкты спорт чебери болот деген ишеничтебиз. Анда урматтуу Сабыр Абдумунов, кетпей туруңуз. Кийинки сыйлыкты тапшыруу үчүн бул жака биз сизди чакырат экенбиз. Анда эмесе алтын өрүк сыйлыгы 2024 номинацияларын кайрадан улантабыз. Жылдын мыкты журналисти. Жылдын мыкты журналисти Абдрахманова Сигүл Ашыралиевна, ОТРК Баткен телеканалынын журналисти, кабарчысы. Кол чаңыңыздар менен. Биздин сыймыктуу кесиптешибиз. Куттуктайбыз кесиптеш. Чындыгында жаңылыктарды ар тараптан элге жеткирүүдө кошкон салымыз зор деп айтсак болот. Эфирдин жүзү биздин сүйүктүү кесиптешибиз, сыймыктуу кесиптешибиз, жылдын мыкты журналисти номинациясынын жеңүүчүсү Назгүл Абдрахманова. Куттуктайбыз. Рахмат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Айтып коет го, сыйлык сиздики, сыймык биздики деп. Куттуктайбыз. Абдан кубандык. Болгондо да мыкты адамдар менен, мыкты журналисттер менен ат салышыптырсыз. Сиз эмес, биякта менин эмоциям чыгып кетип атпайбы? Кандай эмоциялар? Чоң рахмат. Албетте кубанычтын, сүйүнүчтүн белгилери. Бул деле оңойчулук менен келбейт экен, байкадык. Мен эң эле ойлонгонум, кесиптештерим бизде кеңешип туруп, анан чыгарышты да сени көрсөтөлү, бизден сен чыгык депчи. Ошол мага биринчи жеңиш ошол болгон болчу да. Абдан кубандым. Ишеним көрсөткөн ар бир кесиптешиме, мени колдоп берген ар бир колдоочума чоң рахматымды айтам. Силерге да рахмат. Ал эми кийинки номинация жылдын мыкты чарбакери. Жылдын мыкты чарбакери, өзгөчө инсан, мына даяр болуп турат. Сиздердин кол чаңыңыздар менен Дин Мухаммед уулу Марлен, Баткен району клуб Майлина Жаңы жер райондук агрардык чарба кооперативинин жетекчиси Дин Мухаммед уулу Марлен мырзага кол чаалар. УТРК Баткен 20 жашың кут болсун. Жылдын мыкты ишкери. Эржигит Таштанов, банк НСК Баткен филиалынын директору, Кадамжар району Эржигит Таштановго кол чабуулар. Сыйлыгыңыз кут болсун. Мына ушул
ушундай жеке ишкерлер турганда өлкөбүздүн социалдык экономикалык өсүшүнө чоң салымдары бар деп айтсак болот. Азыр болсо облус аймагында өз ишмердүүлүгүн мыкты жүргүзүп келген жылдын мыкты ишмери Эржигит Таштанов биздин жаныбызга келип атат. Келиңиз, сыйлыгыңыз кут болсун. Эмоциялар токтой элек окшойт. Чоң рахмат. Ушул сыйлыкка жеткенибизге ыраазычылык билдиребиз баарына. Бизди колдоп, биздин компаниябызга ишеним көргөзүп келген жалпы ушул Баткен облусунун тургундарына, жалпы эле ушул Кыргызстан тургундарына ыраазычылык билдиребиз биринчиден. Күттүңүз беле? Негизи ишенгенмин. Себеби көпчүлүк эл бизди колдогонуну, өз жакшы сөздөрүн айткандан биз ишеним болгон ичибизде. Бирок сюрприз болду бул жака келгенибиз, өзгөчө бир маанай тартуулады. Кубанычтабыз, анда мына ушундай ишмердүүлүгүңүздөн жазбай буйруса дагы облус аймагында республика боюнча эң мыкты ишкерлердин катарын толуктайсыз деген ишеничтебиз. Жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Чоң рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Эң негизгиси ыраазычылык билдирүүчү нерсе, ата энеме ыраазычылык билдирип кетемин. Андан кийин командама, жалпы эле коллективге чоң рахмат жана бизди колдогон инсандарга. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен. Анда биз кесиптеш кийинки номинациянын ээси мыкты тейлөөчү деген номинация. Демек өзгөчө, Ооба, өзгөчө. Калкты өзгөчө тейлейт демек. Кандай тейлейт болду экен? Демек өзгөчө, мыкты. Мыкты. Жылдын мыкты тейлөөчүсү Мамутов Алтынбек Аманбаевич. Баткен району Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Баткендеги филиалынын директорунун орун басары Мамутов Алтынбек Аманбаевичке кол чабалар. Кол чабып турабыз, келиңиздер. Сыйлыгыңыз кут болсун. Элди ар дайым мыкты тейлөө менен камсыз кылыңыз. Алтын өрүк сыйлыгынын жеңүүчүсү Алтынбек Мамутов, жылдын мыкты тейлөөчүсү. Куттуктайбыз. Рахмат. Сыйлыгыңыз менен кандай экенин, статуэтканы каймап жеңген жылдын мыкты тейлөөчүсү болгон. Рахмат чоң. Мен чындыгында күткөн эмесмин мындай болушуна. Ушул эле каалоорум УТРК каналына чоң рахмат каалайбыз. Ошол жалпы эле кыргыз элинен жаңы жылдык менен куттуктайбыз. Анда биз жылдын мыкты укук коргоочусу номинациясы менен Жылдын мыкты укук коргоочусу Толтаев Мирбек Мукашбекович. Кызылкыя шаары шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги. Мирбек Мукашбекович, сыйлыгыңыз кут болсун. Мына ушундай укук коргоочулар, коомдун тартип сакчылары турганда, коомдо ар дайым тартип болот деген ишеничтебиз. Программабызды мындан ары дагы улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алтын өрүк сыйлыгын көрүп жатасыздар. Бизде мана эң жакшы азыр келген конокторубуздан жаңы жылдык куттуктоолорун чогуу алып жатабыз. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен элим? Жана жылдын мыктылары, баарыңыздарды өзүмдүн атымдан жана жалпы Бакай банк жамаатынын атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылда элибизде молчулук, токчулук болсун, жерибизде тынчтык болсун, баардык үйдө жакшылыктар болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Ал эми биз номинацияларды берүүнү улантабыз. Кийинки соңку окшойт менимче мыкты куткаруучу номинациясы менен Сүйүнов Алмамбет Сабырбекович. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Кадамжай району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 77 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кароол башчысы улук лейтенант. Сиздердин катыра кол чабыңыздар менен. Урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Дайыма тынчылык болсун, эч кандай кырсыктар катта болбосун. Жаңы жылыңыз менен мына ушинтип өз ишмердүүлүгүңүздү мыкты жүргүзүп, мыкты куткаруучу болуп жүрө бериңиз. Жаңы жылыңыздар менен. Биздин конокторубуз, мыктыларыбыз мына ушинтип биз 2024 Алтын өрүк сыйлыгынын мыктыларын дагы сиздер менен чогуу аныктап алдык.
Албетте мына өзгөчө күн, өзгөчө майрам 2024-түн мыкты кызматкерлерин аныктап алдык. Ал эми болсо биз азыр майрамдык кечебизди экинчи бөлүгүн баштайбыз. Ооба, ардактуу көрөрмандар, ардактуу биздин конокторубуз экинчи бөлүгүбүз ОТРК Баткен телеканалынын 20 жылдык эми мааракесин өтөбүз. Ага чейин биз бул жака дагы бир чыгармага кезек берели. Сиздер үчүн жылдын мыкты маданият кызматкери ошол Карим Дыйканов агабыз баштаган биз фольклордук топту бул жака чакырабыз. Сиздер үчүн Манас ата осуяты жөнүндө сиздер үчүн күй чертип берсин. Өзгөчө таланттын ээлерине бир кол чайып коюңуздар. Анда биз экинчи бөлүгүбүзгө өтөбүз, ардактуу коноктор. Экинчи бөлүгүбүз жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле УТРК Баткен, башкача айтканда Баткен облустук телерадио компаниясынын майрамдык 20 жыл ичинде басып өткөн жолу, ошондой эле майрамдык концерттик программасы менен улантабыз. Чындыгында эле айтканга ушул келген коноктордун арасынан ушул биздин 20 жылдан бери көрүп аткан конокторубуз бар болсо бир кол чаап койсо кандай болот экен? Өтө сонун. Жыйырма жыл айтууга оңой болгону менен 20 жыл аралыгында эмне деген сыноолорду Баткен телеканалы башынан өткөрбөдү. Ошону менен катар эле эмне деген сыйлыктарга, сыймыктарга жетпеди. Ооба, мынакей акыркы учурда өзүбүздүн дагы ишканабыз болуп, өзгөчө толук сүйүнүп,
ар бирибиз бирден кабинетте алып олтуруп өзгөчө бир жылуу жерде олтурганыбызга биз сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз. Албетте акыркы жылдары өлкөбүздүн ар бир тармагында өнүгүүлөр болуп жатат. Ошону менен катар эле ушул массалык маалымат каражаттарынын ичинде дагы өзгөчө Баткен телеканалы дагы өнүгүү жана өзгөрүү жолунда деп айтсак болот. Ал эбесе ардактуу коноктор, экинчи бөлүгүбүзгө дагы өтөлү дагы бүгүн биздин майрамыбызды куттап келген кыргызда жакшы сөз бар, төкмө келсе төр бошот дейт. Албетте. Көргөнүн көргөндөй, айтыштарда айтышып, көптөгөн сыйлыктарга жетишип, мына бүгүн биздин майрамдык кечебизди куттуктап келген акын агабыз бар. Көптөгөн айтыштарда ийгиликтерди багындырып, жеңүүчү аталып келген Ганыбаев Абдуманап агабызды чакырып коелу. Сиздердин кол чагыңыздар менен акын агабыз. Assalamu aleykum ovliyaday kalın el. Akındardın aysal teken ne dep bir yelge yay çıkkanda ovliyaday yay yeline. Hırmenen aytatay salamdı. Kızıl bir dilinna sayratıp eline ırdap oycursun dep akındardı yay jaratkan. Amir ulu koy kudayım. Harkanday biri ve talantı. 18 mingey alamda kalıstıktan teni çok karap bir turgan yelmenen salamdaşı bey alalı. Kök asmanga yey jaraşkan janıp bir turgan yıldızday sululuktan teni çok kız jigitler aralaş. Altın bir gümüş oşruday. Jürögü yey kiri çok möngünün taza yey susunday. O bir kelgen ay konoktur, omatlı dile ve jalpına katta kiçik gay kalkıma jakşılık dile o kudaydan. Ya jürökten aytam o salamdı ya, jürökten aytam o salamdı. Yegemendi oy welkomda örük bir zarlı oy batkende. Utiyerke gaya arnalgan 20 yıldı oy mayramda. Tukta men de yak geteyin o mayramın menen oy guttukta o mayramın menen aguttukta. Jetkirip turgan ay yeline yeli de bolgon o kavardı. Tarazı da yatak durup körsötüp turgan ay yeline 18 mingey ağlamdı. Tarazı da yatak durup çındıktın bulgo yey tarazı. Arzı vagan ay adamdı. Akındarı yelge yaymaktay ya, akındarı yelge yaymaktay ya. Tün kararı veykirvesen asmanda yıldız oy janavı. Jıyıntığı yaycılımdın kızmat bir kılgan ay eline. Mıktılarımın ayı tandaldı. Başı da möngü yay bol bosot tüvölük dayra yay ağavı. Tandalıptır oy tuğandara batkendim mına yey kaymağı. Omatlı dile ve jalpına katta yikkiçi gey kalkıma mayramın menen aguttuktap yürekten aytam oy salamdı. Akındar ırdayta eline tarihimında yey kavardı. Örüktardın elinde tınç yaşamına yey baştaldı. Azırkı kelgenley bul beylik. Yarım 1 metre acer vervey tar çegarranı yey taktadı. Hara bir payıma elimdin oy işenimin o yaktadı. Hasiyetti vey batkenim melesteti vey ırdasam bir beyiştin ney arası. Büttüğüne göye tanılgan köp kasaldın oy davası ya örügüm menen ney yatağı. Omun bir degin nakalın yaltıştıktın nuru yey kaptasın kerildip jatkan oy ağlamdı. Haptavasına bostuman kudaydın nüyü yey asmandı. Jig-jigige yey bölüm tinç bolsun eldin ney arası. Jakşılarga yey jukpasın o jamandardın oy jarası. Argış bir digen nas soğuştu ya körbösün adam o balası ya körbösün adam oy balası. Урматтуу коноктор, биз эми УТРК Баткен телеканалынын эмгек жамааты өзүбүздүн атайын 20 жылдык урматыбызга чыгарма жазган элек. Биздин ошол акын агабыз Сайдемар Султанмуратов агабыздын калемине таандык УТРК Баткен 20 жашта аттуу чыгармабызга баардыгыңыздардын көңүңүздөрү буруп коюңуздар. Бир кол чабуулар болсун, келиңиздер. Өрүк зардан Баткен ТВ жаңырып, күндө жаңы түз эфирде жаңылык. Кандай дем күч коңур диктор үнүндө,
Өнүгөлү деген уран чакырык. УТРК Баткен ТВ алгала, бийик чыгып үнүң бүтүн аламга. Аба жарып болой бер түгөлүк, жаңылыктар болуп ар бир кадамда. Болой бер Баткен ТВ учурда, өнүгүүнүн жаңы багыт нугунда. 20 жаша эле жигит курагың, элиң даңда толо берген копулга. УТРК Баткен ТВ алгала, бийик чыгып үнүң бүтүн аламга. Аба жарып болой бер түгөлүк, жаңылыктар болуп ар бир кадамда. Кыргызстан Баткенден башталат, тынчтык деми акыйкат деп жар салат. Эмгек кылып элиң үчүн ар дайым, аша берсең күндөн күнгө мартабаң. УТРК Баткен ТВ алгала, бийик чыгып үнүң бүтүн аламга. Аба жарып болой бер түгөлүк, жаңылыктар болуп ар бир кадамда. УТРК Баткен ТВ алгала, бийик чыгып үнүң бүтүн аламга. Аба жарып болой бер түгөлүк, жаңылыктар болуп ар бир кадамда. Рахмат. Анда ардактуу меймандар, биз куттуктоо үчүн дагы сөз кезегин бизди куттуктап келген жетекчилерден берип баштасак анда. Анда эмесе Баткен облусунун аймагындагы район шаарлардын жетекчилеrini бул жака куттуктоо үчүн чакырабыз. Аким, мэрлер бул жака келип берсеңиздер. Сөз кезеги анда эмесе Баткен шаарынын мэри Бурханов Иманназар Апузович, Баткен район мамлекеттик администрациясынын башчысы Жоробаев Учкунбек Имамалиевич. Кана бир кол чабыңыздар менен колдоп коелу келиңиздер. Арбаңыздар, урматтуу коноктор, урматтуу Мариф Каримович, Жанбек Маматович. Ана бүгүн жана ырдап кеткендей, Баткен бүгүн башкача дегенде, бүгүн действительно башкача. Ана башкача дегендин бир себеби Баткен УТРКга 20 жашка толуп атат. Ошол 20 жаш ичинде булар көптөгөн жаңы иштерди жасашты. Ойлоймун биздин УТРК бул биздин көзүбүз, кулагыбыз, жана ошондой эле биздин үнүбүз болуп эсептелинет. Үнүбүз дегенин себеби биздин сүйлөгөн сөзүбүздү, элден чыккан сөздөрдү бүт бардыгын телеге чыгарып турушат. Кулагыбыз деген себеби биз укпагандарды угузуп турушат. Көзүбүз деген себеби биз көрбөгөн бардык нерселерди көрсөтүп турушат. Ушул бүгүнкү Алтын өрүк номинациясыны уюштуруп, ушул Баткен облусуна тартылып жаткан Сабыр мырзага коллективден терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем, сиздерге аманчылык каалаймын, ден соолук каалаймын, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мындан ары дагы жакшынакай телепередачаларды бересиздер деп ойлойбуз. Сиздердин кылып аткан жумушуңуздар өтө зор. Бул Кыргызстан үчүн, бир гана Баткен облусу үчүн эмес, Кыргызстан боюнча бардык жаңылыктарды чыгарып, маалыматтарды берип турасыздар. Мындан аркы ишиңиздерде баарыңыздарга ийгиликтерди каалап кетем. Рахмат. Ыраазычылык кат. Баткен шаарынын социалдык маданий жактан өнүгүшүнө кошкон зор салымы жана калкка руханий азык тартуулап, массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүүдөгү жетишкендиктери үчүн Кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгы
жана Баткен облустук телерадио компаниясынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата УТРК Баткен телерадио компаниясынын эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Баткен шаарынын мэри Бурханов Имам Назар Апозович. Сыйлоо жөнүндө Баткен шаарынын түзүлүшүнө, түптөлүшүнө, социалдык, экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Баткен шаарына 25 жыл юбилейлик медали менен Абдымомунов Сабыр Абдымомунович сыйлансын. Сиздерди ушу учурдан пайдаланып жалпы бардыгыңыздарды эртеңки келе жаткан 2025 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге иштериңиздерге ийгиликти жана ушу жаңы жылыбыз бардыгыбызга ыймандуулукту алып келген жыл болсун. Бүгүн жакшынакай иш-чара болуп атат. Бул биздин Баткен областыбыздын аймагында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылган элдин калың катмарына президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин саясатын жеткирип турган район шаарларда болуп аткан иштерди, жакшылыктарды жеткирип турган жападан жалгыз мамлекеттик улуттук телерадио компаниянын 20 жылдык юбилейи да болуп атат. Башкача айтканда кош майрам, жаңы жыл жана Баткен телерадио компаниясынын 20 жылдык маракеси. Ушул маракеңиздер менен мен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүм атыман чын жүрөктөн, чын ыкластан кызуу куттуктаймын. Иштериңиздерге ийгиликтер каалайм, аманчылык болсун. Дайыма эле ушу сиздердин экраныңыздарда жакшылыктар чагылдырылган болсун. Өзүңүздөргө ден соолук, аманчылык каалайм. Саламатсыздарбы? Атайын куттуктоо бар эле, окуп коюнга уруксат этиңиздер. Урматтуу Сабыралы Абдымомунович, сизди жана эмгек жамаатыңызды Баткен облустук телерадио компаниясынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Өлкөбүздүн туруктуп өсүп өнүгүүсү, элибиздин бейпилдикте, тынчтыкта жашоосуна жана эмгектен өсүү үчүн аткарылып жаткан жооптуу ишиңиздерде ийгиликтердин жарала берилишине тилектешмин. Ошону менен берге сизге жана жакындарыңызга чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүзгө аманчылык каалаймын. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Учкунбек Жоробаев. Биз болсо кийинки сөз кезегине Кызылкая шаарынын мэри Маткалыков Асылбек Жоробаевич, ошондой эле Сүлүктүү шаарынын мэри Абдыжапаров Болот Шаршеналиевичтерге беребиз. Келиңиздер. Сөз сиздерде. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу кесиптештер. Уруксат этсеңиздер, пайдаланып бардык бүгүнкү иш-чарага катышкан эмгек жамааттарды, кесиптештерди кирип келе жаткан 2025 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жараткан ар бириңиздерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакыт, иштериңиздерди ийгилик, чыгармачылык каалаймын. Ошондой эле бүгүн мынеке ушул жерде биздин 15ке жакын областтын мыктылары келип отурасыздар. Ар бириңиздердин ушул алган сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Ишиңиздерде ийгилик, ушул темптен түшпөстөн мындан кийинки сыйлыктар жогорку сыйлыктарга жетишиңиздерди мен каалап кетемин. Өзгөчө бүгүн Баткен УТРК 20 жылдык юбилеи менен ошондой эле жамаатын өзгөчө кызуу куттуктап кетейин. Себеби 20 жылда канчалаган кыйынчылык, канчалаган оор турмушту башыңыздардан өткөрдүңүздөр. Бирок канчалык кыйын болбосун, сиздер бүгүнкү күндө бийик баскычтарды басып, бүгүн мына өзүңүздөрдүн чыгармачылык ишиңиздерди көргөзүп, жалпы областтын мыктыларын тандап отурасыздар. Сиздерге эмгек жамаатка Сабыр мырза чыгармачылык ушул темптен түшпөстөн чыгармачылык менен иш алып барсаңыздар, мен ойлойм, элге жеткиликтүү, элге жакшы маалыматтарды сиздердин эмгек жамаат дайым жеткирип турат. Биз ойлойбуз, мына бүгүнкү күндө ар бир район шаарда жасалып жаткан жумуштарды, аткарган ишибизди бул сиздер менен чагылдырып турабыз. Ошон үчүн дагы бир жолу жалпы Кызылкая шаарынын элинин атынан, мэрия кызматкерлеринин атынан бүгүнкү юбилейиңиздер менен куттуктаймын. Ийгиликтер болсун, аманчылык болсун. Элибизде дайым токчулук,
өлкөбүз өнүккөн, өскөн мыкты өлкөлөрдүн катарына кошулат. Бул сиздер менен жалпы ушул жерде отурган эмгек жамааттар менен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатсыздарбы? Урматтуу Марушан Каримович жана Исакович, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сыйлык ээлери, бардыңыздарды бүгүнкү сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Бул жогоруда жетекчилер айткандай, ар бир жетекчи үчүн, ар бир кызматкер үчүн мотивация болуп, күчкө күч, демге дем кошуп берет деген ишеничтебиз. Биринчиден, экинчиден, Сабыр мырза, Баткен ОТРК телеканалынын жалпы жамаатын сизди өзүмдүн атынан, Сүлүктүү шаарынын активинин атынан 20 жылдык маарекеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жогоруда айтылганда 20 жылдын ичинде көптөгөн бир чейрек кылымда көптөгөн кыйынчылыктарды, көптөгөн жакшы нерселердин баарын көрдүк деп айтып атат. Менчелик телевидение кызматкерлерин эч ким түшүнбөйт болуш керек. Сиздердин араңыздарда иштеп жүргөнбүз, эң түйшүктүү иш. Мен да ушу мамлекеттик кызматка келгенде ушу журналистика тармагы өтө түйшүктүү иш экенин түшүнгөм да. Себеп дегенде силер бир текст эле жазып койбостон, ар бир текстке жан дүйнөңөр менен берилип, интервью алып, архив казып, монтаждап, титр жазып, ар бир көрсөтүү даярдаган сайын, ар бир репортаж жараган сайын толгоо тартып дегендей, анан кийин ушу көрсөтүүңүздөрдү бирөө жарым мактап койсо сүйүнүп, бирөө жарым кичине анча-мынча сын пикирин айтып койсо капа болуп, бул чыгармачыл адамдар, бул өтө түйшүктүү иш. Мен ар бир кызматкердин, ар бир журналисттин, ар бир монтажер, режиссер, редактордун эмгегин билем. Өтө түйшүктүү иш, түйшүктүү ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биз болсо сөз кезегин, кийинки сөз кезегин Лейлек районунун акиминин орун басары Максатай Керимбердиева эжекебизге узатабыз. Келиңиз эжеке, сөз кезде. Саламатсыздарбы, урматтуу 2025 жаңы жылды утурлап келген биздин ардактуу конокторубуз. Мына бүгүн ушуга удаалаш болуп, биздин Баткен улуттук телерадио компаниясынын 20 жылдык торколуу тою болуп атат экен. Тоюңуздар кут болсун, урматтуу Сабыр мырза. Жалпы сиздердин эмгек жамаатыңыздарды Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Осмонбеков Канимет Бизаковичтин атынан, жалпы Лейлек элинин атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошону менен катар ушул куттуктоону сиздерге окуп берейин. Аким Канимет Бизакович өзү да келди эле, азыр губернатордун өкүлдүн кабыл алуусунда болуп, кичине кеч калып калды, дагы өз сөзүндө айтат. Урматтуу Сабырбек Абдымомунович, сизди жана сиз жетектеген эмгек жамаатыңыздарды жаңы 2025 жылыңыз менен Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын, районубуздун жалпы элинин атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңырган жаңы жыл кадырман калкыбызга ырыс ынтымакты, жерге бизге тынчтыкты, асманыбызга ачык бейпил күндөрдү алып келсин. Сизге, сиз жетектеген эмгек жамаатыңызга чын ден соолук, чексиз бакыт жана эл ишенимин аркалаган жооптуу ишиңизде ийгиликтерди каалаймын. Сизди урматтоо менен Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Осмонбеков Канимет Бизаковичтин атынан. Саналуу мүнөттөрдөн кийин 24 жылыбыз кайтып 25 жаңы жыл келген турат. Мен Лейлектик туугандарымды, Лейлек элин кирип келе жаткан 25 жаңы жыл менен чын дилимден куттуктаймын. 24 жылдагы жаман жылдардан болгон жок. Жалпы мамлекетибизде, ошонун ичинде Лейлек районунда дагы көп өзгөрүүлөр, өнүгүү жолдору болду. 25 жылдагы ушул өнүгүү уланып, мамлекетибиз өнүккөн мамлекет болуп, өнүккөн мамлекеттин катарында Лейлек районундагы мыкты райондордун арасында болот деген ишеничтебиз. Жаңы жыл кирип келген 25 жаңы жылыбыз ийгиликти, токчулукту, молчулукту алып келген жылдардан болсун. Элибиз аман, чек арабыз бек болсун. Урматтуу Лейлектик туугандарым, баардыгыңыздарды дагы бир рет жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылга жакын негизи дарыгерлердин өзү да ооруп турбайбы? Ооруса дагы бүгүн атайын биздин жылдыгыбызды куттуктап, Асел Кошпаева дагы келип отурат. Жаңы жылыңыз менен. Жаңы жылыңыздар менен. Кандай болуп атат маанай? Маанай өтө жакшы, майрамдык кече өтө жакшы, эң жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Чоң рахмат чакырууңуздарга. Жалпы облус аймагындагы элдерди жаңы жыл менен куттуктап койсоңуз.
урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу баткен элим, сиздердин жаңы 2025 жылыңыздар менен куттуктаймын. 2024 жылы көптөгөн жетишкендиктер болду. Ошол эле учурда облус аймагында эң көп жетишкендиктер, эң көп ийгиликтер болду. Буюрса 2025 жылы көп пландар бар. Ошол пландардын бүт баары ишке ашып, облусубуз эң жогорку деңгээлде өсүп, өнүгүп, эң бай облустардын катарына киришине чын жүрөктөн тилектешмин. Эң башкысы элибизде тынчтык болсун. Ал эми биз болсо сөз кезектерин берүүнү улантабыз. Кийинки сөз кезегин ушул биздин Баткен облусунун аймагындагы мекеме ишканалардын жетекчилерине сөзгө чакырабыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Алтын Беш өрөөнүндө жашаган улуу талаанын урпактары. Кош майрам менен бирдикте бүгүн ошол Баткен областык телерадио компаниясында 20 жылдык маареке өткөрүлүп жатат. Ошол өткөрүлүп жаткан маареке жыл жыйынтыгында жалпы элге жакшы маанай тартуулоо менен жалпы ошол мамлекетибиздеги областыбыздын аймагындагы бардык ошол коомдун калым катмарына маалымат жеткирүүдө УТРК Баткен телерадио компаниясы эң мыкты жумуштарды аткарып келет. Урматтуу ошол мекемени жетектеген Сабыр мырза башында турган эмгек жамааты, урматтуу журналисттер, майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Марифкан Каримович, Жаныбек Куматович, бардыңыздарды жана ушул бүгүнкү алтын өрүк сыйлыгынын лауреаттары, бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жылден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Алтын өрүк сыйлыгынын лауреаттары сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Бул 1 жылдык чоң чымырканган эмгектин жыйынтыгын чыгарып отурабыз. Ошону менен катар эле УТРК Баткендин 20 жылдык майрамыңыздар куттуу болсун. Бул ошол телерадио компаниянын 20 жылдык өзүнүн эң өсүп турган мезгилине келип жетип отурат. Бул 20 жылдык чоң мындан ары чармачылыгыңыздар өркүндөп, мыкты ийгиликтер боло берсин. Ошол областтын жетишкендиктерин, областта болуп аткан бардык жакшылык иштерди коомчулукка жеткирүүдө сиздердин эмгегиңиздер баа жеткис. Ошол биздин өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн болуп аткан спорттогу, билим берүүдөгү, маданияттагы, жалпы эле экономикада болуп аткан өсүштү ушул телерадио коомчулукка жеткирип турбаса, ошол кабарлардан кабардар болуп турбаса, биздин ийгиликтер көрүнбөй көмүскөдө калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздердин ишиңиздерде чоң чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары чымырканып эмгектене бериңиздер. Жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу келген коноктор. Баарыңыздарды алгач ушул кирип келе жаткан жаңы 2025 жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз куттуу, берекелүү жыл болсун, токчулук, молчулуктуу, ырыскы, кечиктүү жыл болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бакыт алай каалайм. Анан бүгүнкү маарекенин уюштуруучусу Сабыр Абдымомунович, 20 жылдык юбилейиңиздер кут болсун. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Биздин мекемеге быйыл 2024 жылы милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө жаңы мыйзам чыгып, элге ушул медициналык камсыздандыруу жөнүндө түшүндүрүү иштерин биз ар тараптуу жүргүздүк. Ошонун ичинде эң салымы чоң биздин Баткен УТРК. Сиздерге терең таазим, ийгилик. Биз ошол элге жайылтуунун негизинде быйыл 5 эсе былтыркыга салыштырмалуу полисти көп сатып алдык да. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, Мариф Каримович, бардыгыңыздарды биринчиден келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле УТРК 20 жылдык юбилейиңиздер менен чын жүрөктөн өзүмдүн атымдан жана Баткен областык биргелешкен ооруканасынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кара келиңиздер анда эмесе, сиздер үчүн мыкты обондордун ээси, маданияттын мыкты кызматкери, өзүбүздүн агабыз, сиздердин кол чагыңыздар менен бул жака чакырабыз.
маданияты мыкты кызматкери Орозбек Сапаров бизди куттуктап келип отурат. Кол чаап коюңуздар, гана келиңиздер. Алтын бешик ыйыгым тулган жерим, улуу ишке умтултат сенин демиң. Берекеси төгүлгөн куточогум, сен жөнүндө алдыда айтчу кебим. Мекеним бар бактуулумун, баткенимдин кулунумун. Бул аламда теңдеши жок, мекеним бар бактуулумун. Качан болсо медер тутуп келемин, күн нурундай меримиңди сеземин. Бул аламда теңдеши жок мен үчүн, жан борумсун кичинекей мекеним. Мекеним бар бактуулумун, баткенимдин кулунумун. Бул аламда теңдеши жок, мекеним бар бактуулумун. Алыс жүрсөм кире берчү түшүмө, энекемдей кайра кайра сагынтып. Түбөлүккө жашап калдым кете албай, туулган жердин кудурети багынтып. Мекеним бар бактуулумун, баткенимдин кулунумун. Бул аламда теңдеши жок, мекеним бар бактуулумун. Качан болсо медер тутуп келемин, күн нурундай меримиңди сеземин. Бул аламда теңдеши жок мен үчүн, жан борумсун кичинекей мекеним. Мекеним бар бактуулумун, баткенимдин кулунумун. Бул аламда теңдеши жок, баткеним бар бактуулумун. Жакшы, ассаламу алейкум, урматтуу Баткендик тургундар, Баткен тургундары жана Баткен шаарыбыздын коноктору. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүнкү мыктылардын мыктысы аттуу иш-чараны өткөргөн Баткен Утрека телевидениясынын жамаатына жана Баткен телевидениясынын 20 жылдык майрамдык кечеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик, мындан ары элибиздин жакшылыктарыны элибизге жеткирип, талыкпастан эмгектенип жүрүшүңүздөрдү каалайбыз. Бар болуңуздар, майрамыңыздар кут болсун, жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жылдын мыктылары. Барыңыздарды мыкты болуш менен куттуктаймын. Бул сиздер үчүн чын эле өтө чоң мындай азыр Маруп Каримович айткандай стимул биздин областыбызга мындан да чоң эмгегиңиздер менен буюрса салым кошо берет деп терең ишенебиз. Ошондуктан дагы бир жолу жылдын мыктыларын куттап коюуга уруксат этиңиздер. Анан барыңыздарды алда келаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Өткөн жыл чын эле тарыхта кала турган бир сонун күндөр болду. Жакшылык болду, эң башкысы чек арабызда тынчтык болду. Барыбыз мындай бир жакшы маанай менен 25 жылга эл атабыз. Буюрса, эмне тилек максаттарыңыздар болсо, ошол тилектериңиздерге жетиңиздер.
Кандай десем, эми кар кетип, из жоголгон менен баары эсте болсо керек. Балким мына бул азыр 20 жылдыкты белгилеп аткан айрым кыздарыбыз ошо 20 жыл мурда балким эми эле мындай тамтың баскан биздин келечектер болсо керек. Бирок мен айтайын дегеним, аябай оор мезгилде, оор кыйынчылык мезгилдерде ошол Баткен областтык телевидениянын түптөгөндөрдүн катарында мен бармын деп мен сыймык мен айта алам. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күн 20 жылдык белгилеп атканда биз тарыхты эч качан унутпашыбыз керек. Эсиңиздерде болсо керек, көпчүлүктүн баарында 7 канал деп биринчи чыкканбыз. 7 каналда ошондо Баткен областтык мамлекеттик телевидениеси жок болчу. Анда биз ошол областтык телевидениянын миссиясын, милдетин аткарып чыгып жүрганбыз. Улам барган сайын көч түзөлүп, мына бүгүнкү күндө УТРК 20 жашка чыгып атат. Сөз бар. Сталин айткан болсо керек, кийин модага айланып кетти. Кадр бардыгын чечет депчи. Кадр бул чынын айтканда абдан бул маанилүү нерсе. Кээ бир кандай десем, айтайын деген сөзүмдүн мааниси мында турат. Сабыр Мурза деген мына биздин тандообуз менен жылдын мыкты журналисти болду. Эмнеге дегенде барыңыздар билесиздер, Данисте деген бир эме бар, атайын автордук көрсөтүү бар. Ушул кишинин көрсөтүүсүн Кыргызстан боюнча керек болсо Казакстанда да бардыгы көрсөтөт. Ушул жигит, ушул бүгүн Баткен ТВсынын башына келип, ушундай бир жакшы иштерди баштап аткандыгы үчүн мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Чыгармачылык, ойлонуу, изденүүнүн натыйжасы мына барыңыздар көрүп турасыздар. Мына Алтын өрүк деген бир жакшынакай бир сыйлыкты биз ойлонбогон, биз эметпей эсибизге келбеген жакшы бир сыйлыкты ойлоп тапты. Буюрса ушул жобонун негизинде жыл сайын ушул Баткен өрөөнүндө Алтын өрүк деген татынакай сыйлык бардыңыздарга, мындай мыктыларга берилет. Ошондуктан барыңыздарга ошондой сыйлыктар насип кылсын. Сөзүмдүн соңунда барыңыздарга чоң рахмат. Өзгөчө УТРК Баткенге терең ыраазычылык. Бардыңыздар, алдыңыздарда эмнени каалап, эмнени максат койгон болсоңуздар, ошого жетиңиздер. Манай кандай? Манай жакшы. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында бир аябай чоң иш-чара өтүп жатат. Биринчи жолу бул УТРКнын, Баткен УТРКнын тарыхында биринчи жолу Алтын өрүк сыйлыгын тапшыруу аземи болуп жатат. Жаңы жылдык манай абдан жакшы. Ушул учурдан пайдаланып, мен бүт бардык кыргызстандыктарды, ошонун ичинде Баткен шаарынын тургундарын келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетем. Дайым мекенибизде дайым тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун, мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Жана сиздердин телеканалдын үнү эч качан өчпөй, кылымдар бою ободо жүрө бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттуу аземдин катышуучулары, урматтуу кесиптештер, урматтуу маалымат кызматкерлери, бүгүнкү сиздердин баардыгыңыздардын ушул жерге катышып, Баткен телевидениясынын 20 жылдык салтанаттуу майрамдык юбилейдик иш-чарасын менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Эң биринчи эле ушул биз билебиз, Баткен телевидениясынын ушул 20 жыл мурда түптөлүп, мына бүгүнкү күндө кандай даражага жетип, кандай иштерди аткарып келатканын баарын мен замандаш болуп келатабыз. Бир топ чоң ийгиликтерге, бийиктиктерге жеткизиңиздер. Баардыгыңыздар ушул телевидениянын кызматкерлерин ушул сыймыктанабыз. Баары менен мына бүгүнкү күндө биз ушул мамлекеттик органдар тыгыз байланышта иш алып барып атабыз. Ошонун ичинде дагы ушул дин иштери боюнча Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен дагы сиздер менен тыгыз иш алып барып атабыз. Бир топ ушул мамлекеттин, жерибиздин, элибиздин өсүшүнө, ошол эле ар кандай маалыматтарды, мамлекеттик саясатты жеткирүүдө бир топ иштерге, ийгиликтерге менен жакшы кызматташып келатабыз. Мындан ары дагы мен ойлойм, ишиңиздерге ийгилик болсун, эмгек жамаатыңыздарда ушу ден соолугу чың болсун, албан ийгиликтерди, бийиктиктерди жарата бериңиздер, чыгармачылык ийгиликтерди да каалайбыз. Манай жакшы, бүгүнкү күн жагып атат негизи. Жаңы жылдык манай. Жаңы жылдык манай жакшы. Бүгүн аябай Баткен шаарында чоң майрамдык кече болуп атат. Бул УТРКнын Баткен УТРКнын жакшы номинация уюштуруптур. Алтын өрүк деп ушул мыктыларды сыйлап, ушул мыктылардын баарын бүгүнкү күндө алган сыйлыктар менен куттуктайбыз. Учурдан пайдаланып биз дагы ушул Баткен облусундагы Айылбан Качы Кашенет коомунун атынан дагы ушул Баткен облусунун тургундарын, Баткен шаарынын тургундарын баарын чын жүрөктөн жаңы жылдык майрам менен куттуктап кетебиз.
ушул заманыбыз тынч болсун, мекенибиз тынч болсун, элибизде тынчтык болуп, ушул Баткен УТРК-дагы ишиге ийгилик каалап кетебиз. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү мааракенин катышуучулары, Сабыр мырза, сизди, сиздин жетектеген жамаатыңызды биз дагы Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жалпы жамааттын атынан терең куттуктайбыз. Ар дайым сиз дагы биздин кызматкерлер менен тыгыз иштешип келесиздер. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу жеңүүчүлөр, сыйлыгыңыздар кут болсун. Сабыр Абдумомунович жана жалпы Баткен ТВнын эмгек жамааты баарыңыздар ушу 20 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайбыз. Жалпы Баткен электр тармактар ишканасынын эмгек жамаатынын атынан, Баткен электр тармактар ишканасынын директору Маркап Каламбек Орозовичтин атынан куттуктап кетебиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун, көгүлтүр экраныңыздар эч качан өчпөсүн, Баткенибиз өнүгө берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен жаңы 2025 жыл Баткен УТРК үчүн дагы чоң ийгиликтердин жылы болсун. Дайым кызматташып жүрө берели. Бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Сабыр мырза. Бүгүн биринчиден ушул сиздердин Баткен УТРКнын 20 жылдык мааракеси менен биздин башкармалыктын өздүк курамынын атынан кызуу куттуктайбыз. Ал эми ушул жылдын мыктылары болгон ар тармактын кызматкерлери сиздерге бул ушул дем берген болсун, ушул сыйлыгыңыздар. Ушул дем менен 2025 жылы дагы чоң бийиктиктерге, ийгиликтерге жетишиңиздерге тилектешпиз. Мааракеңиздер кут болсун. Дагы бир жолу сиздерге жаңы жылда ушу жаңы чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Рахмат. Урматтуу Сабыр Абдумомунович жана ошо жалпы жамаатыңыз менен ошо бүгүнкү 20 жылдык юбилейлик мааракеңиз менен куттуктайбыз. Ошо Баткен облустук китепканасынын атынан сиздердин ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө чың ден соолук болсун. Анан ошо азыркы мыктылар номинациясын алган бардык ошо алтын өрүк сыйлыгынын ошо сыйлык менен сыйланган бардык ошо жетекчилерди, мыктыларды куттуктап кетемин. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы ушундай жогорку сыйлыктар насип эте берсин. Ушу азыр сиздерди куттуктап, кичине болсо дагы руханий азык алып келдик элек. Ошону сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күн өтө жакшы күн, себеби бул биринчи жолу өткөзүлүп атат. Жылдын мыктысын аныктоо, бирок жылдын мыктысыны аныктаган аябай кыйын болду. Мен үчүн аябай кыйын болду. Сиздер заодно подписчикти дагы жыйнап алдыңыздар окшойт, ошентип. Сиздерге мындан аркы ишиңиздерге чоң ийгиликтерди багынтырышыңыздарга чын жүрөктөн тилектешмин. Ар бириңиздерге ден соолук, баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу ошол Баткен УТРКнын жалпы жамааты, урматтуу Сабыр мырза, бүгүн бизде чоң майрам, чоң той. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр ушундай алтын өрүк деген номинациянын аталышында арналган чоң иш-чарага бир канчалаган конокторду ошол эле учурда бүгүнкү күндө чыныгы элиталарды, каймактарды чакырып отурасыздар. Жогоруда кандай гана алтын сөздөр айтылбады, баардык алтын сөздөргө кошуламын. Биздин эл аралык Кызыл Крест комитетинин Баткен облустундагы өкүлүнүн атынан, өзүмдүн атынан сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм. Ылайым ушу келе жаткан жылыбыз эң негизи ушул тынччылыктын, жакшылыктын өнүп өсүгөнүн жылы болсун. Баарыбызга ушу үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ылайым эч качан ушундай кызматыңыздар дайыма эл кызматынын алдында жүрө бериңиздер. Ар дайым ушул бийиктикти багындырыңыздар деген максатта биз ошол өзүбүздүн Кыргызстандын сыймыгы болгон, Кыргызстандын символу болгон барсты сиздерге бир аз болсо дагы белек катарында алып келдик. Кабыл алып коюңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу коноктор. Мына бүгүн жакшы самалга күбө болуп отурабыз. Урматтуу жеңүүчүлөр, сиздердин бүгүнкү жеңишиңиздер куттуу болсун. Сабыр мырза, сиздердин 20 жылдык юбилейиңиздер куттуу болсун. Жалпы Жия бизнес ассоциациясынын Баткен филиалынын жалпы жамааттын атынан жана ишкерлер атынан терең куттуктайбыз. Мындан аркы иштериңизде ийгиликтер болсун.
Саламатсыздарбы урматтуу коноктор жана жылдын мыктылары жана Баткен ТВнын жалпы жамааты. Сиздердин 20 жылдык маарекеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өзүмдүн атымдан жана жалпы Бакай банк жамаатынын атынан бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Чоң рахмат. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Урматтуу Баткен облусундагы ишкана жетекчилери, сиздердин ишиңиздерди 2025 жылдагы дагы мындан да жакшы чагылдырганга аракет кылабыз. Бирок дагы жакшы жаңылыктарды бөлүшүп кетейин. Ушул 2025 жылдан баштап УТРК Баткенде жаңы багыт башталып атат. Бул өзүнчө мурда илгерки сөз менен айткандай колумнисттер пайда болот. Азыркы тил менен айтканда подкасттар. Биздин алгачкы көчкөндөр болуп, ЖИА уюму менен биргеликте жана Баткен мамлекеттик университетинин биргеликте ар бир ушул эки ишкананын өзүнүн подкаст берүүлөрү ого чыгат. Алар өзүлөрү катышат, өзүлөрү темаларды аныктаганга жана дагы ошол эң актуалдуу жана приоритеттүү деген темаларды мамлекеттин ушул өнүгүшүнө жана коомду өнүктүрүүгө койгон миссияны аткарууга дагы мындан да болсо жакшы жетебиз деген ишеничтебиз. Рахмат. Башка ишканаларга да биздин эшигибиз ачык, сунуш пикирлери менен келип кызматташууга чакырабыз. Албетте биз болсо майрамдык кечебизди алдыга карай улантабыз. Алдыда биздин өнөктөштөрдү сыйлоо аземи дагы күтүп турат. Сиздер болсо бизди өткөрүп жибербей, биз менен бирге болуңуздар. Алдыда жагымдуу чыгарма дагы бүгүнкү майрамдын урматына жаңырмакчы. Анда эмесе бүгүнкү майрамыбызды куттуктап келе жаткан жаш эстрада ырчысы, Кудай буйруса, көптөгөн бийиктиктерди багынтырган жигитибиз келип отурат. Сиздердин кол чагыңыздар менен анда эмесе сахна төрүбүзгө Бекбол Бакыт уулуну чакырабыз. Кол чагыңыздар менен. Жолугалы кечинде
Барыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм жана ушу УТРКнын 20 жылдык юбилейи менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. УТРК Баткендин жааматына ишине ийгилик кааламакчымын. Ар дайым ушул Баткендин жакшы жаңылыктарын берүүңүздөргө тилектешмин. Жаңы жылыңыздар менен. Анда рұқсат берсеңіздер, УТРК Баткен телеканалына өзгөчө салым кошуп, биз менен кызматташкан өнөктөштөргө сөз кезегин жана сыйлоо азем берели. Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадио берүү корпорациясына караштуу Баткен облустук телерадио компаниясы ыраазычылык кат жигердүү өзгөчөлөнгөн иши менен Баткен коомчулугуна барандоо кызматы жана УТРК Баткен телекомпаниясына үзүрлүү кызматташтыгы үчүн блогер Нурмухамед Абдыкалык уулуна ыраазычылык кат көрсөтөбүз. Ушундай эле ыраазычылык кат Баткен облустук казиятына ыйгарылат. Жана Фуркат Алиевичке дагы ыраазычылык кат. Биз болсо улантерибиз, ардактуу көрөрмандар, биз анда кезекте дагы кийинки биздин өнөктөштөрүбүзгө көрөбүз. Андыктан даярданып туруңуздар, урматтуу өнөктөштөр. Ушундай эле ыраазычылык кат жеке ишкер Кыйматай Мусаевага ыйгарат. Жана ошондой эле ушундай ыраазычылык кат менен мына ушул биздин артыбызда турган фото зонаны даярдап берген жеке ишкер Саддам Ураймовго ыйгарылат. Жаңы жылыңыз менен Саддам мырза кандай маанайт? Жакшы, өтө жакшы. Кандай болуп атат? Жакшы, сон. Майрамды куттуктуу болсун анда сизден. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл жаңы ийгиликтерди алып келсин. Токчулук, молчулуктун жылы болсун. Жана ошондой эле ушундай ыраазычылык кат менен жеке ишкер Гүлбахар Сабировага ыйгарылат. Ошондой эле ыраазычылык кат жеке ишкер Азамат Ташпаевке ыйгарылат. Биз болсо улантерибиз, ардактуу көрөрмандар, биз анда кезекте дагы кийинки биздин өнөктөштөрүбүзгө көрөбүз. Андыктан даярданып туруңуздар, урматтуу өнөктөштөр. Жана жалпы ушул биздин бүгүнкү ушул майрамыбызга өз салымын кошкон инсандарга терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ыраазычылык кат жигердүү өзгөчөлөнгөн иши менен Баткен коомчулугуна барандоо кызматы жана УТРК Баткен телекомпаниясы менен үзүрлүү кызматташтыгы үчүн Канекей Курбанбекова сыйланат. Канекей Курбанбековна бул топ бир эле адам эмес, канча ишкана элеңиздер? 20 ишкана, кичинекей ишкана, ар бири жеке ишкерлер Баткендеги продукцияны дүйнө жүзүгө таратат. Үйлөрүндө олтуруп, тымпыйып эле, бирок президенттик балаты барбы, Япония өкмөтү барбы, Америка барбы, дагы урматтуу конокторго ошолордун арасында мына бүгүнкү алтын өрүк сыйлыгынын ээлериге дагы ушул Баткендин продукциясы, анын арасында ичинде өрүктөн жасалган продукциялар берилгени дагы өзгөчө мактоого арзыйт. Андыктан ушул жигердүү өзгөчөлөнгөн иши менен Баткен коомчулугуна барандуу кызматы жана УТРК Баткен телекомпаниясы менен үзүрлүү кызматташтыгы үчүн Канекей Курбанбековага ыйгарып коелу. Ардактуу көрөрмандар, сиз болсо УТРК Баткен телеканалын көрүп атасыз. Анда биз болсо кесиптештерге сөз кезегин берелим. Сөз анда Салам радиосунун жетекчиси Амирова Гүлбарчын эжекеге беребиз. Куттуктоо сөзү сизден болсун эжеке. Келиңиз бул жака. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен телерадио компаниясы. Сиздердин бүгүнкү 20 жыл
майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңиздерге мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Элдердин мыктысын, элдин көйгөйүн так туура алып чыккан кесипкөйлүгүңүздөр мындан ары дагы уланып ийгиликтерге жете берсин. Бар болуңуздар. Сабыр агай, сизге ийгилик. Аябай сонун команда менен жумушуңузду алдыга сүйлөй бериңиз. Чолпон Бердикулова УТРК Баткен телеканалынын бүгүн атайын 20 жылдыгын куттуктап келип олтурат. Негизи азбы көп болсо дагы өзүңүз дал ушул биздин жамаатыбызда аралашып жүргөнсүз буга чейин. Атайын куттуктоо үчүн келиптирсиз. Келиңиз эми. Кайсы жылдар иштедиңиз? Ал кезде кандай эле бир ностальгия болбосо болбойт. 2004 жылы телекомпания жаңы ачылып, алып баруучуларга кастинг жүрүп атат деген сөздү угуп, алгачкардан болуп келгем. 2004 жылы иштеп баштагам, алгачкы эмгек жолун баштаганмын. Андан кийин 11 жыл иштедим. Кабарчы, диктор, продюсер болдум, редактор, башкы редактор, директордун орун басары кызматтарын аркалап, анан башка кызматка кеттим. Мен үчүн телекомпания экинчи үйүм эле болуп калган болчу. Ар дайым мен башка жакта иштесем дагы жүрөгүм ушул Баткен ТВ деп согуп турат десем болот. Ар дайым эфирлерин калтырбай көрөм. Эмне деген передачалар болуп атат, баарын көрөм. Эми чындыгында журналист катары мына сын көз караш менен эле карайм. Өзүмдүн оюмду ачык айтам, өзүмдүн бир туугандай көрөм баарын жамаатты. Ошол бүгүн мына убакыт учкан куш экен. 20 жыл толуп отурат. Баткен ТВга жалаң жакшылыктарды каалайм, ийгиликтерди каалайм. Буюрса телеканалыбыз өнүгүү жолунда 20 жылда элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду, элдин маалымат менен камсыз кылып келди. Мындан ары дагы ишине чоң ийгиликтерди каалайм. Куттуктоолорго рахмат. Кийинки сөз кезегин кесиптештер Улан Байке, Жеңиш ага, сөз сиздерде. Рахмат. Сабыр. Биздин бүгүнкү ошол кесиптештер баары, сен жетектеген жамаат, силер бүгүн ошол элдин үнү, элдин жүзү, Баткендин ар тараптан кандай экенин силер аркылуу коомчулук, өлкө таанып турат. Силер бүгүн мындай жаңы өзгөчө кадамдар менен жаңы жылга жакшы иштерди баштап атасыңар. Албетте Илбир Секирек менен кийинки жылы алдыга мындан да чоң кадамдар, чоң ийгиликтер менен баргыла. Жеке жашооңорда, ишиңерде, жамаатыңарда дайым ийгиликтер болсун. Биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мен дагы ушул Баткен ТВнын кызматкеримин деп өзүмдү эсептейм. Анткени мен дагы ушул журналистикага жолду Баткен ТВдан баштаганмын. Бүгүнкү күндө Баткен ТВ аябай бир өнүгүүнүн жолунда. Андыктан Баткен ТВга ийгиликтерди каалайм. Сөз кезегин ушул УТРК Баткен телеканалында иштеп кеткен биздин кесиптештерибизге сөз кезегин берели. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу УТРК Баткен каналынын жалпы кызматкерлери, кесиптештер. Сиздерди бүгүнкү УТРК Баткен телеканалынын 20 жылдык юбилеи менен куттуктайбыз. Албетте 20 жылдын ичинде көптөгөн журналисттерди тарбиялап чыгарды. Алардын катарында биз да бар экенибизге сыймыктанабыз жана чын жүрөктөн кубанычыңыздарды бөлүшөбүз. Биринчиден жалпы ушул УТРК Баткен телеканалында эмгектенип жаткан бардык кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Себептен ушундай 20 жылдык иш-чараны уюштуруп, бардыгыбызды четте калтырбастан ар бирибизди ушул жака майрамдык салтанатка чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ар бир бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө, бизди соц тармактан көрүп жаткан биздин көрөрмандарга дейли бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Улайым элибизде токчулук, молчулук, эң башкысы Баткен жергебизде тынчтык болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү коноктор жана кесиптештер, баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 20 жыл аралыгында Баткен телевидениясы канчалык кыйынчылыктардан өттү. Ошондо сиздер менен чогуу иштеп, сиздер менен кесиптеш болуп калганыбызга аябай сыймыктанабыз. Баарыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен бардык калоо тилектерге кошулам.
Саламатсыздарбы, урматтуу кечен катышуучулары, урматтуу Сабыр Ономович. Бүгүнкү 20 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул телевидениядан алгачкы эмгек жолубуз ушул жерден башталган. 10 жыл ушул телевиденияда иштедик. Бардык эле жакшылыктарды каалайбыз, дальнейший өнүгүүлөрдү каалайбыз. Буюрса ушул Баткен УТРК бардык Кыргызстанда жаңырат деген үмүттөбүз. Рахмат. Ширеси жүзүмдүн шарабындай, шиберде көлөкө дарагындай. Сен үчүн олтурдум келет деп мен, сен үчүн ырларды жаздым кенен. Мойнуңа тагылган шоруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эриниң кызгалдак гүлүндөй ай, эк чиркиниң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Келбетиң көлдөгү турналардай, кериле басканың сүйүп карайм. Кездешүү убакыт келген кезде, күзгүдөн жылбайсың чачың тарай. Мойнуңда тагылган шоруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эриниң кызгалдак гүлүндөй ай, эк чиркиниң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Мойнуңда тагылган шоруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эриниң кызгалдак гүлүндөй ай, эк чиркиниң назик үнүңдөн ай. Мойнуңа тагылган шоруңдан ай, эриниң кызгалдак гүлүндөй ай. Мойнуңа тагылган шоруңдан ай, мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай. Эриниң кызгалдак гүлүндөй ай, эк чиркиниң назик үнүңдөн ай. Мен үчүн жылмайган жүзүңдөн ай, жүзүңдөн ай, жүзүңдөн ай. Дагы бир сиздерден ушул сыйлык алган сыйлыгыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына ушул жакшылыкты чагылдырган албетте УТРК Баткен телеканалы. Барыңыздардын үй бүлөңүздөргө ар дайым ден соолук. Кудай буюрса 2024 уза бара жаткан жылды ишке ашпай калган максатыңыздар Кудай буюрса алдыдагы 2025 жылы ой тилектериңиздер ишке ашсын делим. Кудай буюрса УТРК Баткен телеканалы сиздер үчүн жаңы долбоорлордун үстүндө иштөөдө. Биз менен бирге болуңуздар ар дайым УТРК Баткен телеканалы. Биринчиден андыктан жалпыңыздарга дагы бир рет чоң рахмат айтабыз. Мына ошентип бүгүнкү УТРК Баткен телеканалынын 20 жылдык мааракеси ошондой эле алтын өрүк сыйлыгы дагы тапшыруу аземи жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда мен Асылкан Махамат кызы жана Расул Ахматов болду. Биздин бүгүнкү майрамдык чыгарылыш сиздерге жаккан болсо, биз дагы өз максатыбызга жеткен болобуз. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.